Москва шаарынын тургундары Казакстан границага чыгып келүү кирди чыкты кызматын сунуштайбыз. Эң негизгиси сиздин үйүңүздүн дарегинен алып кетебиз. Ыңгайлуу жана комфорттуу автоунаалар, тажрыйбалуу жана кичипейил айдоочулар кызматыңыздарда. Эч кандай пересадкасы жок. Границага чейин барабыз жана границадан өтүүгө жардам көрсөтөбүз. Регистрацияңыз просроченный болуп, же базадан чыкпай жатса, жана кандайдыр бир штрафтарыңыз болсо, кабатырланбаңыз. Бизге чалыңыз. Туура маалымат беребиз. Чорный списоктон текшерип, анан жолго чыгабыз. Толук маалымат жана WhatsApp +7 925 017 16 16 +7 929 654 45 64. 3 округдагы кайра шайлоо. Алдыга чыккан талапкерлер кимдер? Номер 5 Нокат, номер 36 Ысык-Көл жана номер 29 Сверлов бир мандаттуу шайлоо округдары боюнча жогорку кеңешке депутаттарды кайра шайлоо өтүп, анын баштапкы жыйынтыгы чыкты. Шайлоо алдыга озгон талапкерлер кимдер? Ысык-Көл округунан алдыга чыккан 38 жаштагы Айжигит Ыналиев 2016 жылдан бери Балыкчы шаардык кеңешинин депутаты болуп келет. Мындан тышкары ошол эле шаардагы Кыргыз көмүр ишканасынын филиалынын кызматкери. БШКнын сайтында анын жеке ишкер экени да жазылган. Анын шайлоо фондуна 1.114.854 сом түшүп, анын 922 000 сому коротулган. Баштапкы жыйынтык боюнча Ноокат шайлоо округунан жеңип чыккан Бакытбек Марипов ушул эле райондо 2020-2021 жылдары жетектеген. Ага чейин 7 жыл Кыргыз Ата айыл өкмөтүнүн башчысы болуп иштеген. 2021 жылдагы парламенттик шайлоодо Марипов дал ушул округтан ат салышып, көп добуш алгандардын бири болгон. Бирок мандат быйыл депутаттыктан кеткен Жусупбек Коргунбай уулуна берилген эле. Бакытбек Марипов жогорку кеңештин бир нече чакырылышында депутат болгон Асамедин Мариповдун уулу. Анын бир тууган агасы Улукбек Марипов 2020 жылдан соң өкмөттү жетектеген эле. Анын шайлоо фондуна 2.350 000 сом келип түшүп, аталган сумманын 2.318 000 сому шайлоо иштерине коротулган. Ал эми Бишкек шаарынын Сверлов районундагы кайра шайлоодо алдыга келген Жумабек Салымбеков жогорку кеңештин мурдагы депутаты Мамытбай Салымбековдун уулу 47 жаштагы Салымбеков Бишкек шаардык кеңештин бир нече чакырылышында депутат болгон. БШКнын сайтында Дордой базарынын ушундай эле аталышты алып жүргөн карго компаниясынын директору. Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Экени да көрсөтүлгөн. Салымбековдордун үй бүлөсүнө таандык Дордой жана Аламүдүн базары Сверлов районунда жайгашкан. Ноокаттагы шайлоонун баштапкы жыйынтыгы боюнча экинчи орунда келе жаткан Артыкбай Абдывалиев жарыян учурунда добуш берүү күнүдө мыйзам бузуулар болгонун айтып жатат. Шайлоодо Марипов тараптан аябай мыйзам бузуулар болду, бирок күч органдары такыр карабай койду. Алар биздин расмий үгүтчүлөрүбүздү кубалап, кысым көрсөтүп, ошол эле учурда шайлоочуларды ташып жаткан Мариповдун адамдарына реакция кылбай коюшту. Биз тиктеп эле отурдук. Бакытбек Мариповдун атасы 2 ай мурун эле үгүт кылып баштаган. Бул боюнча бир нече талапкер кайрылуу да жолдогонбуз. Бирок эч ким көңүл бурган жок. Артыкбаев Абдывалиев шайлоонун расмий жыйынтыгын күтө турганын, андан кийин аны арызданышы мүмкүн экенин да билдирди. Борбордук шайлоо комиссиясынын автоматташтырылган эсептөө системасынын баштапкы жыйынтыгы чыкты. Ага ылайык номер 5 Ноокат округунан талапкер Бакытбек Марипов 11523 шайлоочунун добушун алып алдыга чыкты. Бул шайлоо округу боюнча 91057 шайлоочунун 25611 добуш берди. Бул округ боюнча дагы 2 шайлоо тилкесинин жыйынтыгы келе элек.
Номер 29 Свердлов округунан Жумабек Салымбеков 10.611 шайлоочунун добушуна ээ болуп алдыга озду. Бул шайлоо округу боюнча 122.975 шайлоочунун 16.424 добуш берди. Номер 36 Ысык көл округунан талапкер Айжигит Тыналиев 3498 добуш алып, атаңдаштарын артка калтырды. Ысык көл шайлоо округу боюнча 97.331 шайлоочунун 21.807 добуш берди. 30-июнда номер 5 Ноокат, номер 36 Ысык көл жана номер 29 Свердлов бир мандаттуу шайлоо округдары боюнча жогорку кеңешке депутаттарды кайра шайлоо өттү. 3 округдан жалпы 29 талапкер ат салышты, алардын 2 аялдар. Номер 5 Ноокат шайлоо округунан 9 адам талапкер болуп чыкты. Бул райондон депутат болгусу келгендердин арасында Ноокаттын мурдагы акими Бакытбек Марипов бар. Ал мурдагы өкмөт башчы Улукбек Мариповдун бир тууганы. Мариповдон тышкары кайла шайлоого Агротоп деп аталган компаниянын директору Артыкбай Абдывалиев, Ички иштер министрлигинин ардагери Элдар Кудайбердиев, журналист Айболот Айдосов бар. Кулак Азаттык. Камчыбек Ташиев футбол боюнча жаштар курамасы менен жолукту. Бүгүн 30-июнда Кыргыз футбол биримдигинин президенти Камчыбек Ташиев өлкөнүн U20 жаштар курама командасынын машыктыруучулар штабы жана оюнчулар менен жолугушту. Бул туурасында Кыргыз футбол биримдиги кабарлады. Маалымдалгандай, жолугушуу Жалал Абад шаарындагы Барселона академиясында өткөн. Камчыбек Ташиев курама команданын оюнчуларына келе жаткан Борбор Азиянын футбол ассоциациясынын жаштар курамалары арасындагы эл аралык мелдешине ийгилик жана жеңиштик каалап өттү. Эске салсак, Кыргызстандын курама командасынын катышуусундагы бул мелдеш 5-июлда Жалал Абад шаарынын Курманбек стадионунда старталат. Ош шаарына обузалар бакчалар блогер катмалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, 29-июнь күнү милицияга Ош шаарынын тургуну Жаран арыз менен кайрылып, өзүн блогер деп таныштырган Жаран аял киши акча обузалап талап кылып жатканын маалымдаган. Бул факты кылмыштардын бирдиктүү реестрине катталып, тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталган. Текшерүүнүн жүрүшүндө Кара Суу районунун тургуну 1993-жылы туулган Жаран арыздануучудан 2024 жылдын март айынан тартып, социалдык баракчаларыма сиз жетектеген кызмат жөнүндө терс көрүнүш чагылдырамын деп обузалап коркутуп бир нече жолу акча каражатын алганы, анан кара айпат үлгүсүндөгү планшет талап кылганы аныкталган. Топтолгон материалдын негизинде Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин обузалап талап кылуу беренесинин негизинде катуу шеше козголду. Ички иштер министрлигинин калыш иликтөө башкы башкармалыгынын кызматкерлери аял 50 000 сом акча алып жаткан жеринен кармалган. Кылмышка шек болгон Жаран көчө жайга киргизилди. Кылмыш иши боюнча тергөө уланууда. Назар Ньюс. Ноокатта селден каза болгондордун саны 9га жетти. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги Ноокат районунда селдин кесепетинен каза болгондордун саны 9 кишиге жеткенин билдирди. Министрлик бүгүн 30-июндан тараткан маалыматка таянсак, Капшырат айылында издөө иштеринде жаш баланын өзүндө табылган маркумдун жансыз денеси Ички иштер баштыктарынын кызматкерлерине өткөрүлүп берилген. Учурда аты жөнү туулган жылы такталууда. Бүгүн издөө иштерине өзгөчө кырдаалдар министрлигинен 53 куткаруучу, Ички иштер министрлигинен 120 кызматкер, Коргоо министрлигинен 50 кызматкер, жергиликтүү тургундардан 150 адам тартылды. Буга чейин 28-июнда катталган Ноокаттагы селден 8 адам каза болгону маалымдалган. Булак Суперкежи. Евро 2024 чалгандан улам Германия Дания беттеши токтоду. Бүгүн 30-июнда футбол боюнча Европа чемпиондугунун алгачкы 1/8 финалдык беттештери өтөдү. Дортмунд шаарында өтүп жаткан Германия Дания беттешинде чагылган болуп, жаан жаап жатканына байланыштуу башкы калыс Майкл Оливер 36-мүнөттө оюнду убактылуу токтотту. Учурда футболчулар талаанын четинде. Оюн качан уланары белгисиз. Булак Суперкежи.